Бишкек Ош шаарларынын депутаттары отурган кичи автобуска бак кулады. Жапаров мал базарга чукул арада асфальт төшөөнү тапшырды. Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин туугандары бийликтен жардам сурашты. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Бизондун айтмакчы программасы, күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ысык-Көлдөн семинардан келе жаткан Бишкек жана Ош шаарынын депутаттары олтурган кичи автобуска шамалдан улам бак кулады. Ты пошло уже предупреждение, сильный ветер, машины убирайте, деп. Мы даже выйти не можем. Пусть кто-нибудь поможет. Не помогает, вон люди остановились. Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз катчысы Мээрим Керимканованын айтышынча, Кырсык Аламүдүн районундагы ГЭС 5-чи конушунда болгон. Жабыркагандар жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 29 марттан 2 апрелге чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин билдирип, унаалар ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого чакырууда. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаров 28 мартта президенттик аппараттын жыйынында Кыргызстандагы мал базарлардын абалын кескин сынга алды. Өкмөттүн басма сөз кызматы мындан улам жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мындай соода жайлардын шарттарын жакшыртып, чукул арада асфальт төшөө тапшырмасы берилгенин билдирди. Не смешите мои подковы! Юрий! Кечээ Каракол шаардагы мал базарга келгендер жиберген видеону көрдүм. Эл ылайды кечип жүрөт. Жарандар үчүн жөнөкөй шарттар каралган эмес. Бул 2022 жылы КМШнын маданий борбору катары тандалган шаарда болуп жатат. Баарын тазалап, асфальт төшөп жана иштин жыйынтыгын билдирүүгө 1 ай убакыт берем. Бул бир эле Караколго эмес, республиканын бардык мал базарларына тиешелүү. Жеке өзүм баарын текшерем, деди Акылбек Жапаров. Өкмөт башчы жыйында ошондой эле мамлекеттик орган мекемелердин социалдык тармактарга жарыяланган кайрылуулардын баарына көңүл буруп, ыкчам жооп кайтарууну чара көрүүнү тапшырды. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайта албай жаткан кыргызстандыктардын өкүлдөрү бүгүн 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровго, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловго кайрылуу жолдошту. Маалымат жыйында чыгып сүйлөгөндөр Сириядагы жакындары адам чыдагыч шартта күн кечирип жатканын айтышты. Кыргызстан 2021 жылдын март айында Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3-18 жаштагы 79 баласын алып келген. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтыбыздан окуй аласыздар.